сооротуучу Кудай. 10-ноябрь. Бардык түйшүктөрүңөрдү ага тапшыргыла. Анткени ал силер үчүн кам көрөт. Бул сонун сөздөрдү биз Инжил китебинен табабыз. Ага деген кимге? Ага деген Кудайга. Кудайга бардык түйшүктөрүбүздү тапшыра алабыз. Ал силер үчүн кам көрөт. Ойлонуп көрсөңөр. Кудай силер үчүн кам көрөт дейт. Бул эмнени билдирет? Биздин жашообуз кандай нук менен бара жатканы, биз эмне сезип жатканыбыз, эмне жөнүндө тынчсызданып жатканыбыз Кудай үчүн баары бир эмес дегенди билдирет. Кандай гана болбосун, ал бизге жакын дегенди билдирет. Анын камкордугун көрө билгенибиз абдан маанилүү. Кээде биз аны көрө албай калабыз. Күнүмдүк жашоодон эле көңүл коюп карасак, анын камкордугун көрө алабыз, анын жардамын көрө алабыз. Азыр ушул минутада да ал биз менен, анын жардам берүүчү колдору биздин үстүбүздө.